Улуттар уюмунун жүргүзгөн анализине таянсак, дүйнөлүк кылмыштуу дүйнөнүн эң бир кирешелүү бизнестеринин бири баңгизат менен курал жарак сатуу болсо, андан кийинки эле 3-орунду адам сатуу ээлейт экен. Тилекке каршы биз бүгүнкү күндө 21-кылымда жашап жатсак дагы адам сатуу же болбосо кулчулуктун бир жаңы формаларынан арылбай келебиз. Саламатсыздарбы, эфирде көз караш. Биз бүгүн сиздер менен адам сатуунун жаңы формалары жөнүндө сөз кылганы турабыз. Бүгүн атайын бизге конок болуп, алыстан Махабат Тынарбекова айым келип отурат. Студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Махабат айым, айтсаңыз, биз менен бүгүн 21-кылымда жашап атабыз. Албетте кулчулук доору албетте эчак эле артта калган, бирок биз тилекке каршы ушул заманга чейин кулчулуктун бир жаңы формаларынан арылбай келебиз. Кыргызстанда бул жаатта акыбал кандай? Эл аралык миграция уюмунун билдирүүсүнө таянсак, дүйнө жүзүндө жылына 2-3 миллион адам кулчулукка сатылат. Ал эми Кыргызстанда жылына 60 миңдей адам кулчулук коркунучуна кабылат. Кулчулукка кабылган жарандарыбыздын 70% мигранттар. Биздин жарандарды ишке орноштурууну убадалап, өлкөдөн легалдуу түрдө алып чыгып кетишип, сатып жиберишет. Бирок жылына Кыргызстанда кулчулукка кабылгандардын так санын айтуу кыйын. Анткени көп фактылар көмүскө ойдон калат. Кулчулукка кабылган адамдар укук коргоо органдарына да кайрыла беришпейт. Алар коомчулуктун пикиринен тайсалдап, кулчулукка кабылганын ачык айтуудан тартынышат. Азыркы учурда биздин өлкөдө чыныгы ала кетсек, бул адам сатуу жана аны менен каршы күрөшүү иштери биздин органдар менен алып барылууда. Бирок ага карабастан биз белгилей кетишибиз керек, жана биздин менталитетке ылайыктуу жана ушу көп эле биздин эмгекчил мигранттарды ушу чет өлкөгө кеткен соң көп эле ушундай жагдайларга жолугушат. Биз муну көп учурларда мындай айтабыз да, эң уязвимый слой бул мигранттар ишке кеткен депчи. Бирок мындай ала кетсек, бул адам сатуу өтө бул уюштурулган өтө иш. Биякта абдан күчтүү психологдор жана абдан ошого тартуу жана вербовщик деп коебуз. Кылмыштуу топтор турат. Алар өтө психологиялык жактан кишиге катуу воздействие берет да. Ошондуктан бул маселе азыркы учурда Кыргыз Республикасында өтө орчундуу десек болот. Анткени бул адам сатууга жагдайына учурлагандар көп, бирок көпчүлүгү ушу органдарга, тийиштүү органдарга арыз жазып кайрылуудан баш тартат. Анткени бул ошол эле киши өзү психологиялык жактан кайта муну жашап өтүү өтө кыйын адамга жана менталитетке ылайыктуу. Ушу биздин менталитет үчүн да көп эле ушу канча биз статистикаларда да карасак, бир 50 иш эле козголгон деп жүрөт. 17-жылдын жарымы, 16-жылдын жарымына чейин, onun үчүн бул өтө аз да. Жана арасынан жоопкерчиликке тартылгандар деле саны аз. Мындай ала кетсек, чын эле учураган мезгилдер көп эле болот. Ошол адам сатууга байланышкан кылмыштуу топтор жөнүндө айтып калдыңыз да. Бизде Кыргызстанда көп эле учурап калат, ошол өздөрүнүн тааныш эле адамдар өздөрүнүн эле туугандарын эле балдарын, кыздарын алып барып сатып ийген учурлары болот да. Бирок тилекке каршы ошол кулчулукка кабылган кыздар, жигиттер бир 7-8 керек болсо 10 жылдан кийин кайтып келген учурлары болот. Ошолор кайтып келип да мени ушул сатып ийди эле, паспортум алып койду эле деп айтса деле, жанагы адамдарды бир укук коргоо органдары бир сот жообуна тартылбай калган учурлар көп эле болот да тилекке каршы. Бул жактан дагы белгилеп кетчү нерсе бар. Ушу адамдарды атайын ушу алдап адам сатууга бул үстүндө ушу уюмдар десек, жанагы булар өтө воздействиялар күчтүү болот да. Например, булар атайын көп үй бүлөлүүлөрдөн тандашы мүмкүн. Кийинки жакыр жашагандан атайын ушинтип тандап алып, анан кийин коркутуп, ошо жабыркаган адамды кийинки ошо көрсөтүү берүүсүнө органдарга баш тартуусун ошо алар дагы түзмө-түз алардын кийлигишүүсү бар десек болот да. Шантаж кылып турушат экен да. Шантаж да болот. Анткени булар өтө тонко воздействие кылышат экен адам баласына, ошого вербовать эткен учурда. Ошондуктан демек эч кандай гарантия жок. Илимдүү, билимдүү, акыл эстүү болсо деле, андай ошондой кылмыштуу топтордун торуна түшүп калбайм деген эч кандай гарантия жок экен да, кепилдик жок. Ошондой. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, биздин ошо
чыгып аткан эмгекчил мигранттарыбыз, сиз өзүңүз айтып кеттиңиз го, тууган тушкан достор деп ошентип көп кетет. Мына биздин мамлекеттик миграция кызматынын алдында маалыматтык консультациялык борбор бар. Ал жакта атайын мамлекет менен түзүлгөн макулдашуулардын үстүндө Турция, Дубай жана Россия башка өлкөлөрүнөн жумушка орноштурат. Жумушсуз биздин жарандар келет, ал жака айлыгын укканда 30 миң же 40 миң деп укса, алар жумушсуз жүрсө дагы жок, бул айлык абдан аз экен. Мага досум айтты, 70-80 миңдик жумуш таап берем депти. Тууганым бар эле деп көп ошо жолду тандап кетишет да. Ошентип тандап кеткендер көп эле ушундай кыйынчылыктарга да жолугат. Алардын арасында деле бар, конечно, бири-бирине жардам кылып тартып кеткендер, бирок андай учурлар да кездешет да, алдап ушинтип жана айткандай Турцияга да кетип бирбек айтып кеткендер. Бул эмнеден келип чыгат? Ушу биринчи эле айлыкты, сумманы, акчаны укканда эле көп ошого азгырып кетишет, э? Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол группа рискага ушул биздин жаштар. Анан ушул жаңы эле ал эми биздин жаштар потенциалдуу мигранттар ошол болуп атпайбы, жаңы эле окууну бүтүп ошол иштеш керек, акча табыш керек деп эле анан акчанын ошол жакшы жашоонун артынан түшүп анан ошол сыртка чыгып кетип аткан көп жаш улан кыздарды ошол кылмыштуу топтор азгырат экен да. Мына акыркы кездерде актуалдуу болуп баратат, биздин кыздар, жаш кыз келиндерибиз Турцияга барып сексуалдык кулчулукка дуушар болгон учурлары көп ачыкка чыгып атат да. Биз ушул сексуалдык кулчулук дегенде дагы негизи ачыкка чыгаруу, бул негизи биздин ошо мамлекеттин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мыйзамынын ченеминде иштелип чыккан программа эмес, алдам сатын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү деген. Ошо программанын негизинде эң негизги бул адамдын укуктарын биринчи орунга коюу деп коюлган. Программада жазылып жана критерийлер кантип адамды тастыктоо, ошо киреби, ошо адам сатууга жертва болуп саналабы деп биринчи орундан ошо биз жарыкка өтө жарыялап, ошо ким болгонун, муну өтө жакшыландыруу иш алып барыш керек деп коюлуп жатабыз да. Анткени бул эмес жанакы бизде кичинекей случай болуп атат, ала качып кетип жанакы неме, мындайча айтканда мажбурлоо никелүү түрүндө өзүнө өзүнө кол салган кыздарыбыз дагы бар, мындай кездешет. Ошон үчүн биз адам сатууга кездешкен биздин жарандарга өтө кылдаттык менен мамиле кылып, өтө алардын укугун коргоого көп көңүл бурушубуз керек. Ошонун негизинде биздин мамлекеттик ошо мыйзамдар биздин мына эң чоң бизге көмөктөшүп келген бул Бириккен Улуттар Уюмунун байыңк заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы. Алардын жардамы менен көп мыйзамдарыбыз эл аралык стандарт мыйзамдарга жакындатылды да. Ошондуктан ушу программада ошо 17-20 жылы иштелип чыкканга биз биринчи орунга ошолорду коюлган бар. Жана андан тышкары дагы бүт аймактарда, региондордо координациялык кеңештерди түзүү. Маалымат жеткирүүдө биз журналисттер көп эле жазып, көп эле материал жеткирүүгө элдерге аракет кылабыз да. Элдергечи ушул кулчулукка кабылып калышыңыздар мүмкүн, мындай кандайдыр бир кооптуу бир сунуштар болгондо ушундай атайын сурап билүү телефондору бар, телефон доверия бар, ишеним телефондору, ошол жерге чалып, ошол ишкана тууралуу маалымат сураңыздар деп айтып деле келатабыз. Анан вокзалдарда, аэропорттордо атайын баракчалар, тиркемеде таркатылып атат. Бирок тилекке каршы биз ушул канча жылдан бери ушул тенденцияны токтото албай келебиз да. Профилактика иштери жүрүп атат, студенттердин арасында окуу жайларда деле түшүндүрүү иштери жүрүп атат, бирок эмнегедир өз натыйжасын бербей атат да. Бул натыйжаны бербегендай мен өзүм деле мамлекеттик миграция кызматында иштегенден кийин консультациялык иштерди көп алып барабыз абдан. Бул бирден бир эң негизги маселе, бул ар бир адам ойлойт да, бул менин башыма түшпөйт, мен мындан өзүнүн башына бул келбейт деп ойлойт. Бул күтүлбөгөн жактан деле болуп калат десек болот да. Например, мисалы биз деле келген жарандарга китепчелерди берсек, алып алыңыздар, ушундай жаңы өзгөрүүлөр болду десек, жапжаш эле балдар, кыздар, эми биздин аякта байкем бар, тайкем бар, алар билет, мурункудай эле да деп ошо китепчелерди алып кеткенден дагы баш тартып коюшат да. Негизи ошо ар бир адам өзүнө кыймылына өзүнө жоопкерчиликти сезиш керек да.
болгон. Өзүнүн эртеңки күнүнө жоопкер боло билиш керек. Ооба, ата-энелери келишет, ыйлап, мына балам кеттиле, кызым кеттиле, жок, авария болдубу, же эмне болду, ушу канча күндөн бери кабарлаша албай атабыз деп. Биз кетерде айтабыз, сүрөттөрү барбы, паспортный данныйлар барбы, кетерде негизи ошонун баарын калтырып кетиш керек үйүнөчү. Сурасак эч кандай бир данныйларын билбейт. Паспорттун копиясы барбы, хотя биз аны жөнөтөбүз атайын тийиштүү органдарга. Десек, көбү даярсыздык жок эле ошо кетип калган болот да. Көп ушундай. Анткени баары эле бул мага тийбейт, буга кезикпейм деп ойлошот. Демек, жаман айтпай жакшы жок, ар дайым мындай коопсуздук чараларын көрүш керек, Мына өзүңүз билесиз, жана өзүңүз айтып аттыңыз, биздин улуттук мыйзамдарды эл аралык мыйзамдардын деңгээлине мындай теңеди депчи. Ошондо биздин улуттук мыйзамдарда адам сатууга аралашкан адамдарга кандай жоопкерчилик күчөдүбү же кандай болот? Ооба, бул жоопкерчилик күчөлөт, анткени мурунтадан 124-беренеде Кылмыш кодексинде кеңири бул жазылып кеткен. Дагы бир момент бар, ошо бала сатуу өзүнчө болгон экен, анын баардыгын өзгөртүп чыгып, адам сатууга деп бириктиришти да. Мамлекеттик органдардын өзүнүн кызматкерлерин бул билим сапатын, профессионалдык сапаттарын жогорулатууга дагы басым жасоо. Анан эң негизги бул ошо идентификациялоо боюнча критерийлерди иштеп чыгуу жана ушу көбүнчө ушу жабыркаган адамдар мамлекеттик органдарга кайрылгандан баш тартып, общественный организацияларга кайрылып, жана ушундай башбанектерге кайрылганга тартышат. Ошолордон биз иштеп чыгуу критерийлер бар. Кантип акырындан жаранды ушу укуктуу органдарына кайрылып, арызданып, бирок ошол учурда дагы анын анонимдигин сактап калыш керек. Ушул учурда ушундар көп жазылды да, мыйзамга ошол шайкеш болот. Жакындатылган да, ошо международный. Канткенде биз адам сатуунун алдын алабыз. Биз бүгүн көз карашта ушул темада сөз кылып атабыз. Биз менен болуңуздар. Орусия Федерациясында биздин көп эле мекендештер иштеп келет. Ошол Орусиядан ошол кулчулукка кабылдым деп көп адамдар келет да. Анан ошол жерде мекендештери акча чогултуп, керек болсо алардын колунда документтер да жок болот да. Анан ошолорго акча каражат чогултуп, анан бул жака салышып, анан ошол адамдарды кайра кадимки жашоого кайтаруу, мындайча айтканда реабилитация курстары бизде канчалык деңгээлде өзүнө коюлган. Анткени көп учурда мындай кулчулукка дуушар болгон адамдар негизинен баягы өзүнө өзү кол салууга чейин ошондой деңгээлге чейин жетип калышат, психологиялык абалычы. Аларды мындай жакшы кадимки жашоого кайтаруу жолдору кандай болуп атат? Кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде бир иш-чаралар барбы же бул жакты биз бейөкмөт уюмдарына эле таштап салдыкпы? Муну дагы белгилегич нерсе, бул азыркы учурга чейин эл аралык миграция уюму бар. Алар тараптан өтө чоң жардам көрсөтүлөт. Жана ушул эле азыркы программада, мурунку биздин 13-16 жылкы программада мониторинг өткөзүлгөндө ушундай кемчиликтер билинип чыгып, кийинки программага ушу жаатта дагы мамлекеттик органдардан жардам берүүсү деп дагы каралган. Албетте бул Минздрав, Минсоцразвитиядан аларга тиешелүү психологиялык жардам көрсөтүлөт. Бирок биз аны канааттандыруу эмес деп дагы аны жакшыртууга умтулуп атабыз ушу жаңы программада. Мына Махаббат айым, чет жерде биздин бир кыз чыгып кетти дейли. Анан ал капысынан эле ошол документинен айрылып, колунда да эч кандай бир акча каражаты жок. Ал барып калган мамлекетин билбейт, тилди билбейт, шартты билбейт, эч ким менен байланыша албайт, байланыш каражаты да жок. Ушундай абалга дуушар болуп калган кызга сиз кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Биринчиден эле ар бир жанагы биз да айтып кеткендей, жоопкерчилик сезиш керек өзүнө. Алдын ала, Алдын ала. Чыгаардын алдында ушу жакынкы консульстволордун, биздин посольство билип алып, эң биринчи очередь ошол жака барып, өздөрүнүн документтерин кайта туруш керек, восстанавливать этиш керек. Ал жерге жетпей калсачы, буларды аэропорттон, аба майданынан эле тосуп алып барып кетип, дароо эле документтерин бүт баарын алып коюп атпайбы? Консульство биздин өкүлчүлүк, элчиликтерге жетпей калса кантип? Биздин ошо жана горячая линия кызматтарына чалып, жакынкы арада кайсы жактары кайрылса болот. Биздин ошондой эле бул жактан көбүнчө биздин ошо диаспораларда куткарып кетет. Көп учурда ошондой, биздин эле мекендештерибиз колдоп кетет. Ооба. Жана ошол кайрылып эле
көп ара учуротпай кайрылып ушундай мамилени чечиш керек да. Бизде, например, Россияда деле, Турция, башка өлкөлөрдө ушундай биздин диаспорага биригип уюмдары көп да, өтө жана өгөздөр мекендештерине жардам көрсөтөт. Эң негизги эле бул эми документтерди бар тургузуш үчүн, восстановить үчүн жакындык эле биздин консулдарга кайрылыш керек. Мына жакынкы чыгыш өлкөлөрдөгү абал сизге тааныш болсо керек. Ошол эле Сирия, Иран, Афганистан мамлекеттеринде азыр учурда согуш жүрүп аткан аймакта биздин деле бир топ жарандар ошол жака кээ бирлери эми диний жактан берилип кетип калды, кээ бирлери ошол жанагы кээ бир азгырыктарга алданып кетип калгандар бар. Анан кээ бир жаш келинчектер бар, ошолор күйөөлөрү алдап айтпай алдап алып кетип калгандар бар. Ошол жактан да бир кулчулуктун курмандыгы болгон адамдарды бир кайтарууга болгон аракеттер жүрүп атабы? Бизге азыр Деги эле ошол жактан кайрылгандар барбы? Сирия, Афганистан. Кайтадан Сиздерге кайрылып, анан ошол жактан кулчулукка дуушар болдум деп кайтып келгендер барбы? жок, бизге кайрылып келгендер жок. Бирок мындай сиз айткандай бар, кездешет. Алар менен түзмө-түз биздин ички иштер министрлигинин 10 бөлүмү бар, алар иш алып барат. Түзмө-түз бизге кайрылып, ушундай куугунтукка ушундай учурагандар келген эмес. Мүмкүн ошол кандайдыр бир деңгээлде менталитеттин да ошол тийгизген таасири болуп атса керек. Бизге журналисттерге эмнегедир ишеним барбы кандайдыр бир деңгээлде ошол жака күйөөсү, өмүрлүк жолдошу же жигитиби азгырып алдап алып кетип калган келиндердин ата энелери келет да. Былтыр эле мага ошол эле турган Кара Суу районунан бир жаш келиндин апасы келип ыйлактады. Мен ошол жаш кызын алып калдым. Кызы апасын деле тааныбай калды. Сирияда жүрүп менин кызым ошол күйөөсү өлүп калгандан кийин дагы бирөөгө турмушка беришти. Андан кийин ошондо эле төрөдү. Мен азыр кызым менен такыр байланыша алган жокмун. Анан күйүүтүнө чыдабай өмүрлүк жолдошум кызымдын атасы өлүп калды. Анан кызымы ошол жактан кулчулуктан бул жака куткарып алып чыгып бергиле деп бизге кайрылып келген да. Анан бул биздин жарандар бир ушундай проблемаларга кездешкенде кайсы органга кайрылаарын билбей калышат да көпчүлүктөрдө. Мен ал жерде тем более бир мамлекеттик орган деле жок да. Ал жерде мисалы согуш талаасы, согуш жүрүп аткан жерде кооптуу. Ал жерде биздин элчилик жок, өкүлчүлүк жок, керек болсо полиция дагы жок. Анан байланыш каражаттары жок. Анан алар бир жолдору барбы? Эл аралык уюмдар аркылуу, ошол эле эл аралык миграция уюму, ошол эле Бириккен Улуттар уюму аркылуу, ошол Кызыл Жарым Ай коому бар, ушулар аркылуу ошолордун кандайдыр бир жолдору барбы аларды ошол жактан кулчулуктан куткарып чыгуунун? Биринчиден эле ушундай бир көйгөйлөр пайда болгондо ар бир жаранга бир айта кетчү нерсе, бизге көп келишет. Көптөн бери эле кайрылып жүрөм ушул маселе менен дешипчи. Эң негизги бул жазуу түрүндө арыз калтырган эң оң. Ошону жазып, тиешелүү органдарга калтырып кетсе, анан ошо иш жүргүзүлөт да. Сиз айта кеткен именно ушинтип куткарып алгандардын үстүнөн мен чын айта кетсем маалымат билбей эткенмин. Бирок сатылып жана ушундай кеткен учурларда биздин ошо эл аралык миграция уюму тарабынан көп колдоо көрсөтүлөт. Демек, аларды биз ошол жактан куткарып чыгуунун бир реалдуу жолдору бүгүн бизде жок, Мен ошону так билбей эткенмин. Координациялык кеңешти түзүү жыйынында өзүңүз деле мен деле күбө болдум. Мен бир чети ошол мамлекеттик укук коргоо органдарынын ошол кылган докладдарына бир чети ичим чыкпады да. Анткени деген мындай эле отписка кылып коюп атышат да, ооба иш жүргүзүп атабыз деп эле мындай жакындатылган бир статистика, бирок канча адам кулчулукка дуушар болуп, канча адамдар сатылып кетет. Бирок мындай алып карасаң бир 10го жетпеген адам быйыл деген такыр андай случай болбоду деген учурлар болуп атат. Бирок ошол эле учурда көмүскө эми бул адам сатууну айтып атпайбыз, бул көмүскө, кылмыштуу топтордун көмүскө жасаган бир кылмыштуу иштери депчи, алардын бети ачылбай калып атат да тилекке каршы. Анан укук коргоо органдары дагы ошол жапа чеккен, ошол кулчулукка кабылган, адам сатууга кабылган адам ошонун курмандыгы келип арыз жазсын деген жери бар экен. Ал өзү психологиялык ушунчалык жабыркап ушинтип турган кезде арыз жазганы деле ушундай психологиялык абалы жок болсо керек. Кандайдыр бир механизмдерин өзгөртүп ошолорго жардам берүүнүн жолдору бар бүгүнкү күндө. Ошо сөз түрдө ушул сиз айтып кеткен маселени чечүү түрүндө ушу жаңы программада ушу механизм перенаправления деп жазып чыккан. Ал кандай болот? Бул биз айтып кеткендей жаран өзү психологиялык өтө оор жагдайда турганда барып кайрыла албайт. Анткени ошо мамлекеттик эмес жана биздин башпандиктер түзүш керек деп да программаларда көп жазылган. Аяктарга кайрылган соң күчтүү психологдор иштеп,
акырындан кишини ошо кайрылууларын өздөрү тиешелүү материалдарды толтуруп, тиркемелер атайын приложение толтуруп, анан тиешелүү органдарга жөнөтүүсү деп. Ушул бул моментте азыр биздин ички иштер министрлиги жана эл аралык миграция уюму менен иштелип чыгууда. Ушул иштелип чыккандан кийин негизи ушул айтылган маселеде өтө оор жагдайлар бар да. Ошон үчүн ошо критерий перенаправления жертв торговли людьми деп иштелип чыгып, мен жакынкы арада уже буюрса ишке кирип калат деп ишенебиз. Мен жана эле айтып кеттим, бизге журналисттерге көп эле келет да. Бул мурунку жылы ошол журналисттерге Москва шаарынан ошол диаспоранын адамдары ошол жерде Москва шаарындагы Кыргызстандын элчилиги чогулуп, ошол жерде бир документи жок, бир кулчулукка кабылган жаш келинди, боюнда бар келинди жөнөтүштү. Ал келинди биз бул жакта тосуп алып, анан төрөтканага жаткырып, аны төрөтүп алып, анан бир шелтерге жаткырдык да. Жана шелтер деп коюшат. Башпанеке. Бирок ал жерде жанагы биздин ошол курмандыктардын дагы ошол кулчулукка кабылган адамдардын ошол жерде туруусу деле бир чектелүү экен да. Кандайдыр убакытка чейин гана убакыт берилет экен. Ал убакыттын ичинде бутуна туруп өзүнүн жашоосун түптөп кетет экен, болбосо кайра эле көчүдө калат экен да. Ошондой биздин бир келин ошол убакыт өттү, ошол келин кайра эле көчүдө калды да. Биз коомчулук ошол кулчулукка дуушар болгон кулчулуктун курмандыктарына бир реалдуу кол сунуп, аларды жашоосун жаңыдан баштап түптөп кетүүсүнө бир реалдуу бир жардам бере албай атабыз да. Бул айтып кеткен маселелер дагы бар. Муну биздин негизи шелтерларда иштеткен биздин кризисный центрлар да бар. Аларда белгилеп кетсек болот, иштери өтө зор. Жана ошо программада эле ошо көтөрүлгөндө биз ошо учураган адамды материалдык камсыздоо, кандай бир жардам берүү дегени дагы киргизилген. Ошого жетишибиз керек деп, анткени сиз айткандай эле ар бир органдын берген өздөрүнүн иштерин так бүтүргөн соң, бул уже чыныгы ошо адам уже кайта каяка барарын билбей, жанагындай кайта ушундай абалга түшүп калып атат да. Ошон үчүн биз программа жазылган, анан азыркы учурда мен ошо шелтерлардан уже чыгарып жиберди деген учурларды уга элекмин да. Бүт эле до конца реабилитация алып, толугу менен бардыгы бүткөндөн кийин киши өз калыптангыча. Ал командыктар көчөдө калып кайра бизге журналисттерге келип атпайбы? Калыптангыча ошо шелтерларда болот деп биз колундагы жетелеген баласы менен көчөдө калып атышат да буларчы. Биз ошо шелтерларда биз иштешкенде, бизде шелтерлар айтат, ошо полностью реабилитация алып, жардам көрсөтүлөт жертвага деп, анан ошо эшикте калган учурларын биз эске алышыбыз керек экен. Жана программада ошон үчүн каралганда материалдык жардам дали ошо материалдык жардам берилет дегенде мен сизден азыр угуп атам. Программада каралганда мындай материалдык колдоо көрсөтүп кетти ошо жарандарга учураган. Координациялык кеңеш ишке кирет депчи. Ошол кеңеш ишин баштап калса бир абал өзгөрөбү же ушундай эле боюнча канча мен билем, ушул канча жылдан бери эле мамлекеттик органдар деле ошол эле отчетун берет, укук коргоо органдары деле ушинтип эле отчет берип келет. Абал өзгөрбөйт да. Ошол кулчулукка кабылган кандай эле канчалаган жаштар кулчулукка кабылса, ошол тенденция ошол эле боюнча абал өзгөрбөй уланып келе атат да. Тилекке каршы. Мындай айта кетиш керек, бул негизи убакыт өтөт дегендей, убакыт өтүп жана бул иш жүрө берет ар дайым эле. Анткени координационный кеңештер жана сайта кеткен, булар мурунтадан эле облустан иштейт. Бул координациялык кеңешке бүт мамлекеттик структуралардын гана эмес, жана эле ошо биздин кризисный центрлар, общественный организациялардын, жаштар комитеттеринин көп өкүлдөрү кирет. Биринчиден бул түзмө-түз максаттары дагы алдын алуу жана күрөшүү деп атабыз. Алдын алууга биз негизги маалыматтык информациялоо, ошо маалыматтык камсыздоо берген эң негизги болуп, жана сиз көрсөңүздөр керек, өткөрүлгөн ошо бүт 7 область боюнча бири-бирине эстафета передавать этип, кандай маалыматтык иштерди өткөздү. Бул негизинен биринчи очереден ошо жаштардын көңүлүн буруу үчүн көптөгөн флешмобдор болуп өткөн. Жүрүштөр өттү, жүрүштөр өткөн, ооба. Эң негизгиде ошо биз адам сатууну алдын алуу чоң көңүл бурушубуз. Сөзүңүзгө аралжы Махабат айым, ошол адам сатууну алдын алуу үчүн ошол сиздин адис катары биздин теле көрүүчүлөргө эки ооз сөз сиздин кеңешиңиз
ошого кабыл албаш үчүн эмне кылыш керек? Сиздин кеңеш? Мен биринчиден биздин жарандарга кайрылып кетерде айтчу нерсем бул сөзсүз түрдө өзүңүздөргө жоопкерчиликти өзүңөр алуу жана кай бир жака өлкөгө чыгып баратканда сөзсүз түрдө ал жактан кайсы жакта болосуз, жакынкы арада консульстволордун же ушу биздин эле мекендештердин ачкан диаспоралардын болушунча маалыматты таап алып, контакт телефондорун, адрестерин баардыгын билип алып жана өзү кетип атканда толук тумал өзү тууралуу дагы ушу паспортту Кудай сактасын андай болбой эле койсун, бирок калтырай кетиш керек экен. Бизде ошо практикада кездешкен үчүн айтып кетет да. Толуктумал бараткан өлкө тууралуу маалыматты алып, биздин ошо контакттарды айтып кеттим. Жана барган өлкөнүн мыйзамын сөзсүз түрдө билиш керек, миграциялык мыйзамдарын билиш керек, аяктын маданиятын сыйлай билиш керек. Толук бара турган өлкөгө маалымат алып алып эле чыккан эң оңду. Рахмат, Махабат айым, бүгүн бизге келип маек куруп кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен ушу менен дагы бир жумага коштошобуз. Аман туруңуздар.